Yeni takta arız yazılış gerek. Bilesizler. Memleketlik tartipte arız yazılsa sizlerden kayrılığınарды elçilik менен кошо, эң буду менен кошо арада ошол ишканага дагы барабыз. Эгер 1,5 калган айрык акыларыңар болсо, алып беребиз. Еще ошо Бишкектеги компаниянын өзүнүн адрестерин жаздык. Срочно порядка через элчилик бит аркылуу жөнөтүлөт. Ошол организация ким иштеп, ким жоопкерчилигин ала турган болсун. Муну мындай таштабайбыз. Азыр эң главный нерсе эртең вакансияларды караштырайын дагы мен сиз менен караш болот деген байкен телефон жазып алдым. Мен эртең вакансияларды караштырайын. Группаларга жөнөтөлүп сүзүп акбар силерди дейм. Мынча адамга иш керек деп. Азыр подработка болсо да тезирээк эң главный нерсе законду бузбай турган миграционный картаны убагында регистрация кылып коюш керек. Эртең ошондо кайсы убактарда болуп калат байке? Биз 9да чогулушпаса да келсе 10дордо байланышып турабыз. Мен номерин бердим го жана. Биякта мындай да бул хостелге биз жайгаштырдык. Кече күнкү жайгашканда 1 сутка турушту. Эртең кечин дагы 1 сутка болот. Булардын убактысы саат 12де. Биякта саат 12де булар бошотуш керек гостиницаначы. 22 адамга канча төлөш керек эми азыр? Биякта азыр киши башына 200 сомдон болот. Эч кимде акча жок, туурабы? Анда ушул маселени чечели. Давай группаларга өргүттүрайын дагы, мен дагы азыр жердештердин группасына өргүтайын. Бизде мамлекеттик кызматта мамлекеттен мындай нерселерге акча бөлүнбөйт, чынын айтайын. Но коомдук мына уюмдар менен иш алып барабыз, эл бар, журт бар, муну таштабайбыз. Конечно, бир картаны ортого коюп койсо да пока временный содержать. Но эртеңден баштап срочно кыздардын бирөөсүн коебуз. Бизде ишеничтүү карталар, ишеничтүү карта болсо тиштабайт акча. Мына кыздар иштейт. Ошону мындай кылабыз. Азыр биринчиден силер иш менен камсыздык керек. Иш иштесеңер, акчасыңар регистрация кылсаңар, анан кийин аксакал кишилер бар экен, мен бирек жерлерге охранага сүйлөшүп көрөйлү. Короче, мына 22 адамга сразу иш табыш да кыйын. 5тен 6тан болсо да мына коомдугунда силерде жардам берде, иштерге киргизейин дагы. Биринчи иш регистрация и жилье маселесин чечели, калган постепенно чечели. Биз азыр кайра эле бул азыр ушул жерде турган проблеманы